Эмне үчүн булар отурушат, алсыз болуп, үлбүрөп, ыйламсырап, ошол Тажикстан биз аркылуу өтүп аткан жолун тоссун булар да. Ошондой десең айтат, сиз провокацияга түртүп атасыз дейт. Мен айтып атам, эгер ким кандай салам айтса, ошого жараша алек алышыбыз керекпи, кандай дейсиз? Же ынтымактыкты, биримдикти, протоколду биздин гана пешенебизге жазганбы? Баткендин макамын кескин түрдө көтөрүш керек. Бүгүнкү күндө эгерде атанын, эненин 7 баласы болсо, 6 дени сак болуп турса, 7-чиси ысытмалап, денеси күйүп, ооруп турган болсо, 6 баласын токтотот да ошол баласынын колуна кармап, эне деген ошонун башынан сылап, ичем, жейм деген даярдап берип турат. Бүгүнкү биздин ооруп турган бала, ысытмасы чыгып турган бала бүгүн баткен. Демек, бүтүндөй күчтүн баарын ошол жака жумшаш керек. Ошол маселени чечиш керек. Грузияда Россияга каршы бир маселе көйдү эле, парламент ду жыйналды дагы, көтөрүлүп, ошол Грузиядан келчү бардык товарларга тыюу салуу жөнүндө. Керекпи? Туристтерди ал жака барбай коюу жөнүндө ырчакты колдондубу? Колдонду. Украина ошол ырчакты колдондубу? Колдонду. Молдова кезинде Россияга каршы саясат жүргүзүп койду эле, винолорун киргизбей койдубу? Киргизбей койду. Кыргыз бүгүн шөмтүрөп, ыйламсырап, алсызданып, атасы келип мындай болуша тургандай болуп, ыйлап отурбастан, ошол анклав болуп турган жерлерди жабыш керек. Биз аркылуу өтүп аткан электр энергияны жабыш керек, токтотуш керек. Биз аркылуу өтүп аткан электр энергиянын аркасынан 1,5 миллионго жакын эл электр энергия алып атат. Эгерде биз ошол рычагты колдонуп жаап койгон болсок, ошол 1,5 миллион тажик бийлигин өз эле ордуна коюп коет.